Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде телеклиника көрсөтүүсү. Жору жолдон, оору колдон жугат демекчи, дал ушул инфекциялык оорулар жуулбаган колдор аркылуу жугат. Алардын бири ич өткөк. Дал ушул ич өткөктүн коркунучтуу белгилери жана ошондой эле кантип дарылайбыз жана алдын алабыз. Биздин студиябызда атайын адис бар, жугуштуу оорулар боюнча дарыгер Айнура Орозова. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Айтсаңыз, мына азыркы мезгилдагы бардык жер жемиштер бышып, айрымдарыбыз салат жаап, үйдө ошолордун баарысын жасап жатабыз. Ал эми кичинекей балдар арасында дагы, чоң кишилер арасында дагы азыр ич өткөк абдан көп болуп атат. Ушул ич өткөк кандай жолдор аркылуу жугат дегеле, ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Албетте, ошол ич өткөк оорусу жаш балдардын арасында, чоң адамдардын арасында дагы аябай көп кездешип атат. Эми эгерде ич өткөк жөнүндө кеп кыла турган болсок, бул ич өткөк оорусу бактериалдуу инфекция болуп эсептелинет. Бул оорунун козгогучу шигелла түрүндөгү бактериялар, алар адамга сиз жогоруда белгилеп өткөндөй кир колдор аркылуу, тамак аш аркылуу, булганган суулар аркылуу, карым катнаш аркылуу, идиш аяк, жаш балдар жана бала бакчага барган балдардын горшок деп коебуз, ошол горшоктору аркылуу бирине бири аябай жуккан, өтө жугуштуу касиетке ээ болгон оору да. Бул оору колит синдрому менен мүнөздөлөт. Эгерде жалпак тил менен айтсак, колит синдрому бул жоон ичегинин, бул жактан да көрсөтсөк болот, жоон ичегинин жабыркашы менен мүнөздөлгөн оору. Жоон ичеги эмне болуп жабыркайт? Эмне үчүн балдарда, кичинекей балдарда, чоң кишилерде ич өткөк кездешип атат? Себеби бул бактерия адамга жогоруда айткандай ооз аркылуу кирет. Анан бул бактерия кычкыл чөйрөдө жакшы өскөндүктөн эч кандай коргонуучу преградалары жок эле, түз ашказандан барып ичке ичегиге келип, анан жоон ичегиге өтөт. Жоон ичегиге келип, бул бактериялар жайгашып, жоон ичегинин былжыр чел кабыгын сезгентет. Былжыр чел кабыгы сезгенинин натыйжасында былжыр чел кабыгы жоон ичегиники бул көп өлчөмдө былжырды бөлүп чыгара баштайт да, бактериялардын натыйжасында. Анан бактериялар дегеле өздөрү дагы тирүү организм болгондуктан булар уулуу заттарды бөлүп чыгара башташат. Анан ошол уулуу зат жоон ичегинин стенкасы аркылуу канга сиңип, анан адамды ууландырат. Мына ошол уулануунун натыйжасында, анан жоон ичегинин былжыр чел кабыгынын жабыркашынын натыйжасында төмөндөгүдөй белгилер келип чыгат. Алар кайсылар? Биринчи, бул уулануунун белгилерине адамдын дене табынын көтөрүлүшү келип чыгат да. Температурасы көтөрүлөт, башы ооруйт, алсызданат, андан сырткары булчуңдары ооруйт, башы ооруйт. И анан оорунун экинчи күнүндө уже эң биринчи белги бул ич өткөк башталат. Ич өткөк башталганда адамда заң бир суткасына 20-30 жолуга чейин жетет да. 20-30 жолуга чейин жетип, аз-аздан, бат-баттан ириң кан аралаш заңдайт. Анын ичинен ушул ич өткөк оорусу жаш балдарда аябай оор өтөт. Себеби дегенде, жаш балдар көбүнчө биз эгерде статистиканы алсак, бул 7 жашка чейинки балдардын арасында аябай көп кездешет ич өткөк оорусу. Анан 1 жашка чейинки балдарда дагы бир аз оорураак өтөт да. Себеби дегенде, бул кичинекей балдарда жанагынтип бир суткада көп өлчөмдө эгерде баланын ичи өтө берсе, бул аябай көптөгөн кабылдоолорго алып келет. Бала суюктукту тез аранын ичинде жоготуп коет. Суюктукту жоготуунун натыйжасында адамдын кичинекей бала болобу, чоң киши болобу, булардын организминде эми медициналык тил менен айтканда микроциркуляция бузулат, суюктукту жоготот, кан басым түшөт, кан басым түшкөндө биз осложненияларга эмнени айтабыз?
Гиповолемический шок деп коебуз. Бул ошол суюктукту жоготуунун натыйжасында адамдын кан басымы аябай төмөндөп түшүп кетет. Инфекционно-токсический шок деп коебуз. Бул жанагы жогоруда айтып өткөн бактериялардын бөлүп чыгарган уулуу заттары канга сиңип, адамдын организми ууланып, ошонун натыйжасында ошол токсикалык шок келип чыгат. Жана ошондой эле бул эң аябай коркунучтуу кабылдоолордун бири бул суусуздануу. Өзүңөр билесиңер да, что адамдын организми 75-80% бул суудан турат. Ар бир эгерде даже клетканы алсак, бул суудан турат. Анан эгерде суюктукту жоготкон учурда адамда көптөгөн кабылдоолор болот. Бул курч бөйрөктүн жетишсиздиги, кандын коюлушунун натыйжасында ар бир органдын, ткандын, клетканын метаболический нарушение деп коебуз. Микроциркуляция бузулат. Эгерде кан коюлуп кетсе, мындай эгерде логикалык жактан ойлонсок, коюлган кан жай циркулировать этет да. А эгерде кан жай циркулировать этсе, анда албетте ар бир клеткага, ар бир тканга, ар бир органга өз учурунда керектүү азык заттар, кычкылтек жеткирилбейт. Жана ошол эле органдар, клеткалар иштеп чыккан метаболический заттар кайра өз убагында чыгарылып кетпейт. Анан ошонун натыйжасында уулануунун белгилери келип чыгат. Айтсаңыз, ушул чоң кишилерге караганда кичинекей балдарда ич өткөк абдан кооптуу деп айтып келишет, жана ошондой эле ошол ич өткөк учурунда дагы кичинекей балдар чарчап калат. Бул эмнеден, эмне үчүн бала ушул ич өткөктү көтөрө албайт? Эгерде ушул жоон ичеги жабыркагандын натыйжасында жоон ичегиде жанагы суюктукту сиңирип алуу процесстери жүрөт да жоон ичегидечи. Анан ошол процесс бузулгандын натыйжасында баланын ичи өтөт. Бала ич өтүп бир суткасында 20-30 жолу, эгерде оор учурунда сансыз ич өтүп калат баланыкы. Ошол учурда бала жанагындай суюктукту жоготот. Кайра суюктукту калыбына келтирүү өтө кыйын. Ошон үчүн балада жанагындай органный поражение деп коебуз, курч бөйрөктүн жетишсиздиги келип чыгат. Тез аранын ичинде кан басымы түшүп кетет баланыкы. Анан действительно жанагындай оор кабылдоолорго алып келиши мүмкүн да. Бизде көрүп жаткан азыр үй шартында дарылай берген апаларыбыз дагы жок эмес, Ушул апаларыбызга кандай кеңеш айтат элеңиз? Баланын ичи өтүп баштаганда биринчи эмне беришибиз керек? Мындайда кичинекей балдардын ичи өтүп баштаганда биз айтабыз да, мамалары көбүнчө айтат. Балам бат-баттан ичи өтүп атат, анан ирин кан аралаш өтөт дебедикпи биз? Эмне үчүн кан пайда болуп атат баланын заңында? Себеби баланын жоон ичегиси жабыркаганда баланын ичи бурап ооруйт. Толгоо сымал бурап ооруйт. Анан ичи бураганда кичинекей балдарды ыйындырат да. Анан бизде ложные позывы на дефекацию деп коебуз. Кичинекей балдар ыйына берет. Бул учурда горшокко улам отура беришет да. Бул учурда баланын бети кызарат. Бала ыйынат, күч келет, көтөн чучугу түшүп калат. Бул кабылдоолордун бири. Анан эмне кылыш керек энеси? Албетте дарыгерге эртерээк кайрылганга аракет кылыш керек. Бирок үй шартында эң биринчи унутпай турчу нерсе бул баланы ич өтүп атканда суюктук жоготуп атат деп атпайсызбы? Демек балага суюктукту берип туруш керек. Эгерде бул эмчектеги бала болсо, энелерге айтабыз да, бат-баттан мурункуга караганда убактысын узагыраак эмиз депчи. Эгерде соо бала мисалы 15-20 минутта эмип тоюп калат да, ал өзүнө керектүү суюктукту алып алат. Ал эми ооруп аткан бала мунун шайы кетип атат да. Мурункудай бат-бат эмчекти сора албайт, өзүнө керектүү суюктукту өз убагында ала албайт. Ошон үчүн энелери буларды узакка эмизиш керек. Анан ар бир заңдаган сайын мындай ооз аркылуу берилүүчү суюктуктарды берип турушубуз керек. Бул порошок түрүндө болот. Эң биринчи ич өткөктөгү балдарга апасы кыла турчу жардам бул жана жоготкон суюктукту калыбына келтирүү. Аны биз регидратация деп коебуз. Анан ошол баланын жоготкон суюктугун калыбына келтирүүчү бизде мындай ооз аркылуу берилүүчү суюктукту даярдап беребиз да. Ага ушундай атайын порошоктор бар. Бул бир пакеттин ичиндеги порошок 1 литр сууга эритилиш керек. Кайнатылган, жылымык болуп калган сууга эритилет да бул порошок. Муну бир күн бою
Да, 500 бир суткага жетет. Эртеси күнкүгө бул суюктукту сактап калбайбыз да. Бала канча ичсе каалоосуна жараша Да. бериш керек, э? Бул чоңураак балдарда ошондой. Бала канча суюктук сураса, ошону бере беребиз. Ал эми жаш балдарда, 1 жашка чейинки балдарда баланын жашына, анан весине жараша берилет бул суюктуктар. Аны дагы баягы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар. Ал жакка барып, апасы кайрылганда анан үйрөтүп беришет да. Эгерде кичинекей бала болсо, анда бөтөлкө менен ичиребиз. Чоңураак бала болсо, биз өзүнө керектүү өлчөмдө куюп алабыз суюктукту. Анан кичинекей балдарга бат-баттан мындай урттатып туруш керек да кичинекей балдарга. Ар бир заңдаган сайын бул суюктукту берип турат апасы. Тез бат-баттан суюктукту ичирип туруш керек да кичинекей балдарга. Багы чөткөктөн сырткары кичинекей балдар сасык тумоо менен ооруп калганда дагы ата-энелер өз алдынча дарылап, антибиотикти көбүрөөк бергенде дагы баланын ич өткөнүн байкайбыз да. Ошол дагы багы кантип айырмаласак болот ич өткөктөн антибиотик ичкен баладан? Антибиотик болгон организмдеги бактериянын баарын өлтүрөт. Ал бул жакшы бактерия, бул жаман бактерия деп тандабайт. Себеби биздин организмде шарттуу патогендүү микроорганизмдер жашайт. Мо ичегинин ичинде бизге керектүү да бактериялар жашайт. Антибиотиктер келип, ошол бизге керектүү дагы бактериялардын баардыгын жок кылат, алар өлтүрөт. Ошонун натыйжасында ичегиде дисбактериоз деген келип чыгат да. Баягы жоон ичегинин функциясы мында дагы бузулат. Естественно, ошонун натыйжасында балада жоон ичегинин функциясы бузулса, кайрадан эле ич өткөк башталат. Балдарда диарея деп коебуз ал. Эми ич өткөк оорусундагы антибиотиктен келип аткан ич өткөк жана ич өткөк оорусунун белгилери бул заңдан айырмаланат. Биз айтып атабыз, ич өткөк оорусунда бала заңдаганда аз-аздан, бат-баттан, анан кан, ириң аралаш заңдайт балдар. Антибиотиктин натыйжасында келип чыккан бул суюк көп өлчөмдө, анан кан, ириң жок болот. Антибиотиктерди ашыкча колдонуу бул өтө кооптуу маселе. Себеби мындан ары дагы микроорганизмдердин ошол антибиотиктерге туруктуулугу күчөйт да. Анан башаламан антибиотиктерди иче берген учурда микроорганизмдер аларга туруктуу болуп, анан эми анда суротуулат. Эми мындан кийин бул антибиотикке туруктуу болуп калса, анда биз кийинки убакыттарда кайсыл антибиотиктерди беребиз? Себеби бүттү уже антибиотиктердин акыркы поколениялары чыгып атат да азыр. Микроорганизмдер, именно ушул ич өткөктүн козгогучу шигелла бактериясы антибиотиктерге аябай туруктуу бактерия. Ошон үчүн дарыгердин көрсөтмөсү менен гана берилиш керек. Себеби дарыгер ошол бактериялардын антибиотикке сезгичтигин текшерип туруп, анан жазып берет да антибиотикти. Ага чейин башаламан антибиотик ичүүгө эч кандай болбойт. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, биз балдарда жана чоң кишилерде болуучу ич өткөк оорусунун коркунучтуу белгилерин билип алдык. Ал эми алдын алуусу боюнча дагы баягы ар бир оору өтүшүп кеткенде сөзсүз түрдө кабылдоосу абдан жаман эмеспи? Анан кандай алдын алсак болот? Эми бул ич өткөк оору негизи баягы орусча айтканда групповое заболевание деп коет да. Бул жанагы бала бакчага барган балдардын арасында аябай көп кездешет. Себеби баладан балага аябай жугат да. Ошондуктан бул бала бакчага барган балдарда бала бакчанын ичинде балдар отурган горшоктору ар бириники өзүнчө болуш керек, таза болуш керек, жугушсуздандырылып туруш керек. Балдардын ойногон оюнчуктары тазаланып туруш керек. Анан эми бул эң негизги нерсе кичинекей баланы бала кезинен, кенедейинен баштап кол жууганга үйрөтүшүбүз керек да. Тамак ичердин алдында, дааратканадан чыккандан кийин, любой багыл эшикке барып ойноп келгенден кийин биз балдарды ушул кол жууганга үйрөтүшүбүз керек. Себеби ичеги карын жугуштуу оорулары
99% учурда бул кир колдор аркылуу кетет. Андан кийин тамак ашты туура сакташ керек, таза суу колдонуш керек, балдарга таза суу беришибиз керек. Анан апалары, мындай ымыркай балдарды баккан апалар, балдарды тамактанаардын алдында сөзсүз колун жууш керек. Балдардын жалаягын алмаштыргандан кийин колун жууш керек. Балданы эмизердин алдында колун жууш керек. Демек, бул тазалыкты сакташ керек да. Колду, бул эң негизги проблема bizde кол жуулбайт. Ошон үчүн ичеги карын инфекциялары, негизи эле ичеги карын инфекциялары булар башкара ала албай турчу инфекциялар да. Орусча айтканда булар неуправляемый инфекция. Ар бир адамдын өзүнүн тазалыгынан, тамак ашты туура жегендигинен, таза сууну колдонгондуктан анан келип чыгатыны бар. Албетте, жылытылган тамак, бир суткадан ашып кеткен тамак эч качан балага, мисалы кашасы болсо, аны жылытып бергенге эч качан болбойт. Баланы тамактандырган сайын, ар бир тамактандырган сайын жаңы тамак, жаңы каша жасап бериш керек. Себеби туруп калган тамак ашта сөзсүз түрдө бактериялар отурат ал жерге. Анан бизде дагы бул тамак ашка улануу деп коебуз. Ошол келип чыгат да, тамак ашка улануунун натыйжасында баланын кайра эле ичи өтөт, бала кусат, кайра суюктукту жоготот. Эч качан балага жылытма тамак бергенге болбойт. Баланын ошол ичи өткөктү алдын алуунун дагы бир нерсеси бул балага ар дайым жаңы жанагы баланын ичи өтүп аткан учурда биз эч кандай баягы тамак ашынан үзгүлтүк кылбашыбыз керек да, себеби баланын салмагы түшүп кетиши мүмкүн да. Ал эми мына ымыркай балдар эмчек эмизүүнү уланта берет, дополнительно суюктукту иче берет. Ал эми чоңураак балдар, жанагы 2 жаштан 5 жашка чейинки балдардын арасында бир аз жер жемиштерди токтото турабыз, себеби жер жемиштер дагы ич өткөнгө дагы өбөлгө болуп калышы мүмкүн. А бирок жалпы тамактануу, жана белковая, углеводная питаниясы балдардыкы мурун кандай болсо, ошол боюнча кете берет. Себеби баланын салмагы да түшүп кетиши мүмкүн. Ич өткөктү баягы орусча айтканда спровоцировать этпеш үчүн бир аз диетаны кармап туруш керек балдар. Жер жемиштерди азайта турабыз. Адис катары сиз көптөгөн жакшы маалыматтарды биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө бердиңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, телеклиника көрсөтүүсүнөн биз сиздерге ич өткөк туурасында айтып бердик. Кийинки көрсөтүүгө чейин саламатта калыңыздар.